Сооротуучу Кудай. 18 февраль. Тынч эмес кооптуу күндөрдө ар кайсы жактан келип жаткан жаман жаңылыктардын арасында Кудайдын сөзүнөн мындай аяттарды сунуш кылаар элем. Забурда мындай деп жазылган: Ал сени өзүнүн канаттары менен калкалайт. Анын канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы калкан жана коргон. Түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден, караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң. Жаныңда 1000, оң жагыңда 10 000 кырылып жатса да, сага жакындабайт. Өз көзүң менен карап гана турасың, кудайсыздардын жазаланганын көрөсүң. Анткени сен менин тирегим теңир дегенсиң. Бардыгынан жогору турган Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың.